Со временем производство выйдет на такие объемы, что все жители нашей планеты могут быть вакцинированными. Это не прививка в нашем понимании, это чипирование. Бул россиялык белгилүү режиссер Никита Михалковдун Россия 24 телеканалында көрсөтүлгөн Бесогон ТВ автордук программасынан үзүндү. Аталган берүү май айынын башында, тактап айтканда коронавирус илдетинин биринчи толкуну күчүнө кирип турган кезде эфирге чыккан. Анда режиссер миллиардер Билл Гейтс коронавирустан эмдөө шылтоосу менен дүйнө калкынын мээсине массалык түрдө чип орнотору жөнүндө айтып жатат. Бул кутум теориясынын айдан ачык мисалы. Ушундай эле маанайдагы сюжетти Орусиялык биринчи канал Адам жана мыйзам берүүсүндө жарыялаган. Ага улай социалдык медиада коронавирусту 5G антенналар таркатып жатканы жөнүндөгү маалыматтар желдей тарады. Билл Гейтс жана анын массалык чиптөөсү жөнүндөгү кутум АКШта дагы тездик менен тараган. Республикалык партиянын мүчөлөрүнүн 44% буга бекем ишенишет. Бул кутум теориялары Кыргызстанда дагы кеңири тарайт. Мындай дарак бар. Ушул дарактын артында бекитип коюшкан мындай аппарат бар. Буну айтып атышат, пятчынын аппараты дейшип. Кандайсыңар туугандар? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Бекой кандай? Мен муну деген салып атканда барып сурасам экөө Кытай экен да. Анан ар жакта переводчу бар экен. Кыргыз бала келип жип айт бул байке интернет жакшы тартат деген. Интернет жакшы тарткан жок. Мунун тек карантиндин алдында күнү түнү коюшту. COVID-19 илдетине чалдыккандардын алгачкылардын бири мен болдум окшойт. Анан мен ушул социалдык тармактарга мен ооруп калдым деп жазсам, ошол фейк, кээде учурда фейк эместер дагы сага массондор бунун үчүн канча төлөп беришти, өкмөттөн сен акча алып атасың да, жумушуң токтоп калышын айтып атасың да, бул оору жок деп ишенбей туруп алгандыгы баягы ушундай караңгылыкка алып келди. Бүгүнкү күндө ошол дагы эле болсо 21-кылымда азыркы калктын көпчүлүк масса мындай ошондой кутум теорияларына, мындай илимий жактан далилденбеген бир тыйнактарга ишенгендигинин өзү, бул өзү коом үчүн абдан бир чоң белги да. Масон кутуму, еврей коркунучу, дүйнөлүк өкмөт, 5G антенналары жана Билл Гейтстин чиптери. Мунун баары кутум теориялары. Кылымна бери адамзат болуп жаткан көрүнүштөрдү түшүндүргөн ар кандай кутум теорияларын ойлоп таап келет. Бул конспирологиялар миңдеген, керек болсо миллиондогон адамдык жоготууларга алып келген. Бирлери 5G антенналары коронавирус таратат деп ишенип, аны өрттөсө, башкалары балдарын эмдөөдөн баш тартууда. Болгондо дагы массалуу түрдө. Керек болсо дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму муну адамзаттын ден соолугуна коркунуч келтирген жагдайлардын тизмесине кошкон. Коронавирус эмдөөсү дагы коркунучта. Ушул жылдын сентябрь айынын башында Бириккен Улуттар уюмунун башчысы Антонио Гутерриш пандемияны жеңүүгө бир гана вакцинанын алы келбесин, алды менен аны колдонууга адамдар макул болуш керектигин айткан эле. Биз бир катар өлкөлөрдүн көптөгөн жарандары COVID-19 илдетинен эмдөө алууга ашыкпаганы, же болбосо андан такыр эле баш тартканы жөнүндө кооптуу маалыматтарды алып жатабыз. Кутум теориялары жана эмдөөгө болгон ишенбөөчүлүк маанай адамдардын саламаттыгына чоң коркунуч жаратууда. Антонио Гутерриш, Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы. Мен дагы билбейт экенмин, барбы жокпу. Оорубай эле койсун, жок эле болсун. Иногда ишенбей кетем, жок эле болуш керек деп. Бул апатта булчу болуп атканын баарыбыз көрүп билип атпайбызбы? Анан бул оору жок деп мынткени бул туура эмес да, уят да. Бул кыянаттык кылмыш ал тургай. Эгерде башынан баштап ишенгенде мындай чыгаша мындан да азыраак болмок да. Эми өзүм эле ооруп көрдүм мен аны менен вирус менен. Бар экен, чындыгында бар экен. Көрөлөр жок деп атат, бирок мен ишенбейм. Ну как вам сказать? Но все-таки нужно быть осторожными людьми. Это может быть, может не быть. Мы точно пока не знаем, что делается и как. Все-таки нужно быть осторожными. Вроде как бы он и есть, но не просто так, да, появился там ниоткуда-то. Я думаю, что все-таки это какое-то влияние со стороны людей все равно было оказано. Пандемияга өзүм ишенем, анткени мен өзүмдүн здоровьеме рисковать эте албайм да, буга ишенбей коюпчу. Британиядагы Лидс университетинин профессору, конспирологиялык институтум жана кутум теорияларынын иликтөөчүсү Илья Яблоков кутум теорияларын ойлоп табуу менен алектенген профессионалдар бар. Булар ал аркылуу карьера жасашат. Алардын тегерегинде колдоочу тобу болот. Алар тигилер ойлоп тапкан кутум теорияларын активдүү таратуу менен алек. Анан активдүү жана пассивдүү тарапташтар болот.
Мындай айтканда конспирологиялык коомчулуктун ичинде өз иерархиясы бар. Мисалы, дайым кутум теорияларын тарткан адамдар бар. Алар айталы маргиналдуу топко киришет. Бирок кайсыл бир жагдайлардан айталы ошол эле финансылык кризис же коронавирустан пайдаланып, алар ортого чыгышат жана миңдеген адамдарга таасир эте баштайт деп түшүндүрөт. Кутум теориясы жанага ишенген адамдар деген китептин автору Джозеф Усинский кутум теориясы утулгандарга жагат деп айтат. Адам психологиялык, социалдык жана финансылык жактан канчалык аярлуу болсо, кутум теорияларына ошончолук көбүрөөк ишенет. Бул маселени иликтеген окумуштуулар тобу адам кырдаалды өз көзөмөлүнөн чыгарган шартта кандайдыр бир мыйзам ченемдүүлүктү издей баштайт деген бүтүмгө келген. Байкасаңыздар, кээ бир адамдар мындай өзүнө ишенбеген адамдар дайыма мындай күнөөлүүнү сырттан издейт да. Анткени айрым маселелерди өзү чече албайт, чечкенге балким билими жетпейт. Ошондуктан мындай башкадан издөө, башкага өзүнүн күнөөнү арта салуу жеңилирээк да. Ал өзү дагы мындай кичине дискомфортный зонадан чыгып, жооп табылгандай бир кыска убакытка ушинтип калышы мүмкүн да. Ушул сыяктуу эле бүгүнкү күндө мындай байкадасыздар, азыркы мамлекет башчыларына дагы болгон мындай саясатта, аларга ишенүүдө дагы бүгүнкү күндө мындай дайыма бир хан келет, дайыма бир улуу күч келет, бизди куткарат деген сыяктуу бир мындай ишенимдерге ишенип атабыз да. Бул ошол биздин коомдун дагы болсо өзүбүздүн үстүнөн иштеп, дагы илим билимдин өнүгүшү зарыл экендигинин бир далили да. Нейробиолог Лобота эволюциялык түрдө адам үчүн жашоо бул белгилүүлүк, ал эми өлүм белгисиздик болуп келген. Андыктан биздин мээбиз жана жүрүм-турум бардык жагдайда белгисиздикти азайтып, дүйнөнү түшүнүктүү кылууга аракет кылат дейт. Какие-то вопросы, которые вызывают наше беспокойство. Кандайдыр бир бизди тынчсызданткан суроолор, ден соолук, коркунуч жараткан нерселерди жүз барактуу доклад окуп түшүндүргөнчө кандайдыр бир иррационалдык себептер менен түшүндүрүп коюу оңой. Тактап айтканда, бул ойлоп табылган же болбосо иштелип чыккан нерсе деп айтуу жеңил. Мында реалдуулуктан алыстап жок нерсеге ишенгин келет. Разработанное, да, то есть хочется, наверное, как-то вот действительно отвлечься от вот этой от реальности тем, что ты будешь рассуждать о нереальности этого явления. Дагы бир жагдай. Адамдар мамлекеттик институтка, адилеттүүлүккө ишенбеген шартта кандайдыр бир таянычты башка жактан, ошол эле кутум теорияларынан издеп баштайт. Эми албетте биздин баягы расмий органдар, ошол эле өкмөт, ошол эле депутаттар көбүрөөк мындай алардын айткандары, алардын дегендери менен жасагандары көпчүлүк учурда бири-бирине дал келбей калып атпайбы? Бул да коомдо жанагындай бир иренжүүнү туудурат дагы. Коом бир альтернативалуу бир башка булактарды, өздөрүнө мындай жага турган бир маалыматтарды издегендей да. Адатта конспирологияга билим деңгээли төмөн адамдар көбүрөөк ишенет деген түшүнүк бар. Коомдук пикирди иликтөө бүткүл Россиялык борбору 2018-жылы жүргүзгөн сурамжылоого катышкан орусиялыктардын 67% адамзатты дүйнөлүк өкмөт башкарат деген кутум теориясына ишенишет. Бирок ошол эле маалда респонденттердин 68% жогорку билимдүүлөр болгон. Кыргызстанда бул өңдүү иликтөөлөр жүргүзүлгөн эмес. Бирок өлкөдө орусиялык маалымат каражаттардын басымдуулук кылаарын эске алганда, жагдай Орусиядагыдан айырмаланбайт деп болжоого болот. Демек, бул жерде жаттама билим менен критикалык ой жүгүртүү, медиа сабаттуулуктун айырмасы жөнүндө сөз болуп жатат. Анткени конспирологиялардын авторлору өз теориясын бекемдөө үчүн фейк маалыматтарды колдонушат. Сынчыл ойлом жакшы өнүкпөгөн шартта тилекке каршы элдин көпчүлүгү ошондой далилденбеген, жеңил ишенсе боло турган, көпчүлүктүн башын жеңил айландырып кое турган нерселерге көбүрөөк ишенип атабыз да. Ошондуктан бул биздин кыргыз коомчулугу үчүн, тигири жаштар үчүн абдан бир менин оюмча коркунуч бар да, мончо. Бул бүгүнкү күндө мектепте тилекке каршы мындай жанагындай даяр фактологиялык билим берип гана тилекке каршы сынчыл ойлом бизде жок болуп атат. Балдарыбызда сынчыл ойлом жок болуп атат да. Менин оюмча ошол сынчыл ойлом багытында биздин өлкөдө билим берүү жаатында болобу, башка тармактарда болобу ушул багыттан аксап атабыз. Ошондуктан тилекке каршы бул ошол коомдун медиа сабаттуулугуна, маалыматтарды талдай билүүдө тилекке каршы тоскоолдук жаратып атат.